ашып кетсе жарым саат 20 мүнөттүн ичинде лекаланы чыгарганды үйрөнүшөт. Кээде түнү менен отуруп жазып калган күндөрүм болгондо анан ортосунда үмүтсүздүккө калып таштап койгон күндөрүм да болду. Эгерде мындай чыгарма жазганда мен канча китеп жазмакмын деп берем да. 100% практика менен өтүлөт да биздин сабагыбыз. Өзүнүн брендин түзүп, түптөп чыгуу ар бир эле дизайнердин кыялы. Швеялардын сөзү менен айтканда скоростная опытная швея деп коет го. Ошондой швеялардын катарына кирем. Менин кардарларым жаш келиндер сүрөт тартып, эргө келгенде сайма-сайып, конкурент деп кимди айтаган бычкандагы лекаланы жазганда адам деп элестетет да. Жарашыгы да өтө сонун. Жарашыгын көрөлүк эми. Жарашып экенби? Чебер окутуу борборунун эшиги сиздер үчүн ачык. Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Бүгүн биз көрүүчүлөрдү Аскарбек кызы Асель айым менен тааныштырабыз. Асель айым ким деп турсаңыздар, дизайнер, тигип бычуу курсунда өтөт жана ошондой эле чебер китеби жакында эле жарык көрдү. Ошол тууралуу кеп кылабыз бүгүн. Негизи эле каалаган адам дизайнер боло алабы, дизайнерликтен айына канча киреше тапса болот жана башка ушул суроолорго бүгүн жооп алабыз. Саламатсызбы Асель айым? Менин атым Асель болот. Ушул чебер окутуу борборунун негиздөөчүсү жана да жакында жарык көргөн ушул чебер китебинин автору болом. Азыркы замандын талабына ылайыкташтырылган оңой методика менен чыккан китеп кыргыз тилинде. Ооба, баса белгилей кетишибиз керек. Бул тигип бычуу курсунда кыргыз тилиндеги китептин автору. Биринчи жолу Кыргызстанда. Кыргызстанда биринчи жолу. Асель айым, айтсаңыз, сиз тигип бычуу боюнча курс өтөт экенсиз, анан бул жаатка кантип келип калгансыз? Бул жаатта мен эң биринчи тигүү жаатына 2008 жылы бала кезимден эле келип баштагам. 2008 жылдан бери азыркы күнгө чейин тигүү жаатында эмгектендим. Тигүүнүн технологиясын өтө жакшы билем, жакшы өздөштүргөм. Анан тышкары мен бала кезимден эле ошо сүрөт тартуу, оймо чийме, кол өнөрчүлүк боюнча ушундай кызыгуум аябай күч болчу. Ошондон улам эле бул дизайн жакка ооп кеттим. Ал эми устатым ким деп айтсам, ошо китептерди айтат элем да. Орус авторлорунун конструирование, моделирование китептерин көрсөм эле ошол жактан окуп, билим алып, ошонун методикасын үйрөнүп, өзүмө баягы лекал чыгарып, кийип атып эле анан ушундай идеялар пайда болуп кетти. Өзүмдүн муктаждыгыман келип чыкты десем да болот. Бул китепти анткени мен башында муну мындай альбом барагын эле А4 форматындагы немеге эле түшүрүп алып, өзүмө колдонуп жүрчүмүн да. Ошону кийип анан ошентип билим ала бердим, өз алдынча өркүндөй бердим, неме кыла бердим, анан келип ушул идея келип чыкты. Бул китептен бир гана айымдарга эмес, кичинекей ымыркай балдарга болобу, мырзаларга болобу, мектеп жашындагы кыздар балдарга болобу, баарына оңой тез жолу менен ашып кетсе жарым саат 20 мүнөттүн ичинде лекаланы чыгарганды үйрөнүшөт жана модельдөөдү үйрөнүшөт. Бул китепти канча убакыт жаздыңыз? Бул китепти мен 2021 жазып баштагам, түшүрүп баштагам. Анда мен Швеяда иштечүмүн, ошо күндүз кечке Швеяда иштеп, кечкисин келип, кээде түнү менен отуруп жазып калган күндөрүм болгондо, анан ортосунда үмүтсүздүккө калып таштап койгон күндөрүм да болду. Кайра келип кармаган күндөрүм болду. Формуланы мен ойлой берем да, мындай чыгарма жазсам, мен өзүм китеп жазганга аябай кызыгам. Эгерде мындай чыгарма жазганда мен канча китеп жазмакмын деп берем да. Анткени бул жөнөкөй китеп эмес да. Формуласын ойлоп табасың, ошо формуласын ойлоп тапкандан кийин анын лекалын алып келип, бычып, түшүрүп көрүп, кайра материалга жөнөйсүң, материалын алып келип көрүп, кийип көрөсүң. Анан кийсең же основа рукавга туура келбей калат, же рукав основага, же карм немелери туура келбей калат, вытычкаларычы. Аны кайра бузуп, формуланы кайрадан түзүп чыгасың. Айтор ушундай азап менен 2 жылдын ичинде бүттү. 2021 жылы баштагам, 2023 бүттү. Мына бул жакта датасы да турат, бүткөн жылы. 23 бүтө салып эле анан баягы отуруп калдым дейм, муну эмне кылам, элге кантип жеткирем, кантип айтам, оңой тез жол менен бат эле лекаланы чыгарып аласыздар, үлгүнү деп коебуз, кыргызча. Кыргыз тилинде баардык нерсени бүт кыргыз тилинде которуп чыктым. 2 жылдын ичинде келип чыкты десем болот. Азыр кызыккандар болуп атабы?
Деймсиз. Кызыккандар, мен буга чейин онлайн форматтуу окутчумун. Анан кызыккандар көбүнчө баягы меники дизайнерлик курс болгондуктан офлайн барбы деп эле баары офлайн сурап атышты да. Анан онлайн окугандар аз эле болуп атты. Мындай тиккенди билген, технологиясын билгендер окуса болот онлайнчы. А тиккенди такыр билбегендер, материал кармап машинкага отуруп көрбөгөндөр офлайн сурашат. Анан ошондуктан офлайн көп сурай бергендиктен, суроо талап көп болгондуктан чебердип өзүмдүн ушу китебим атынан эле логотип ойлоп таптым. Ушинтип негиздеп чыктым, ошо чебер окутуу борборун. Асель айым, кеңсеңиз менен тааныштырыңыз. Макул, тааныштыра кетели. Кеңсебизге дагы машинкалар толук келе элек. Бул жака дагы машинкаларды жайгаштырабыз. Ушул жака отуруп окуйбуз. 10дон ашык адамды албайм, өтө бытыратып көп албайм. Бул жака дагы машинкалар келет. Бул жак телевизор через ноутбук менен бул мага жардамга келет. Даскабыз, бычагыбыз, лекалы чыгарабыз, үйрөнөбүз. Анан дагы айта кетчү нерсе 100% практика менен өтүлөт да биздин сабагыбыз. Теория деген жок. Айрыкча мен курсума келгендерге, дизайнерди окуйм деп келгендерге 100% эле көрсөтүп бергениң туура да. Сапаттуу. Бизге окуучуларга эмне керек? Бизге келген окуучулар бизден практиканы талап болсу керек, практика керек, результат керек. Болду, ошо результат менен практиканы көрсөтүп берсең болду да окуучуларга. Урматтуу көрүүчү, өзүңүздөр уктуңуздар. Окуйм дегендер, Асель айымда 10 эле орун бар экен. Келип катталып окусаңыздар болот. Эскиз чийесиз, тигесиз, бычасыз дагы. Андан тышкары баштан аяк лекалды куруп өз алдынча ошол тарткан эскизимдин лекал кылып чыгарып кесип алууга өзүнүн жөндөмдүүлүгүн ошону ушул китепке түшүргөнмүн. Баштан аяк куруп, орусча конструирование деп коет, конструктор деп коет. Ошо куруу жагын өтө жакшы өздөштүргөн. Бардык эле тигүүчү дизайнер боло алабы? Бардык эле тигүүчү дизайнер боло алат деп айта албайм. Себеп дегенде бул биринчиден адамдын өзүнүн кызыгуусу болуш керек, ошол нерсеге, ошол жаатка кызыгыш керек, өзүнүн ошол кесибин сүйүш керек, креативдүү ой жүгүртүп, чыгармачыл ой жүгүртүп алыш керек. Анан азырдагы аламдашуу, баягы тез өнүгүп кетип аткан коомго туура, сапаттуу, тез үйрөнө турган оңой методика менен баягы өзүнүн кесибин сүйгөн адам ошону адамга жеткирип бере алыш керек. Ошондо тигип, бычууну каалаган адам сиз сыяктуу сүрөттү дагы жакшы тартыш керекпи? Каалоо болуш керек. Каалоо болсо эле болдубу? Каалоо болуш керек. Каалоо болуп өзү кызыкса, келип неме кылса, баардыгын өздөштүрүп кете алат. Мисалы, кыла албайм деген эч нерсе жок. Мисалы, эскиз тартканда деле мунун өзүнүн техникасы болот. Техникасын үйрөтөбүз. Главный техникасын үйрөнүш керек, эң биринчи каалоо болуш керек, техникасын үйрөнүш керек болду. Тигүүнүн деле техникасын, технологиясын үйрөнүш керек. Ар бир нерсенин технологиясы бар. Кийимдериңиз тууралуу сатасызбы кийимдериңизди? Мен өзүм кийимдеримди, мен өзүм брендке айлантуу оюңузда барбы деген да? Бул негизи ар бир дизайнердин эле кыялы да, өзүнүн брендин түзүп, түптөп чыгуу ар бир эле дизайнердин кыялы. Буюрса мен дагы алдыда өзүм окуткандан тышкарыда бош убактымда өзүмдүн чыгармачылыгым менен алек болом деген ойдомун да. Азыр менде жакшы идея келип турат, муну көрүп турган жүндөн жасалган, негизи такыя үлгүсүндө болчу, мен веретка үлгүсүндө кылып бир жасап көрдүм. Ушул нерсени көрсөтө кетейин. Ушул нерсени өзүмдүн логотипим менен чыгарып, бул жака оюларды негизи сайманы мен башынан эле саям. Кол сайма, анан керме сайма. Керме бул колго сайылган сайма, бул өзү натуральный шерсть. Натуралдуу жүндөн жасалганда мына жайы, кышы деп кийип жүрө берсе болот. Дышыши деп коет, орусча дем алдырат да бул. Мен ушуну эми өзүмдүн дизайнымды ойлоп чыгып, таап чыгып сатайын деп атам. Буга чейин тигүүчү цехте иштегем деп калбадыңызбы? Бирөөнүкүндө иштечүсүз да, Ооба, бирөөнүкүндө 2008ден баштап эле тигүү жаатында иштейм. Швеялардын сөзү менен айтканда скоростная, опытная швея деп коет го. Ошондой швеялардын катарына кирем. Мен ылгабайм, баардык нерсени келсе образецти карап эле тигип кете берем. Тигүүнүн технологиясын өтө жакшы өздөштүргөн. Анан сиз кайсы учурда ал жакты таштап, бөлүнүп, өзүм иш ачышым керек деген ойго келдиңиз? Бул максатым меники аябай эле көп болду.
баардык нерсени баштан эле финанс жакка түрткү болот экен да, анан ойлонуп эле жүрө бердим. Ошо китебимди келип жазып коем, кармап коем, кайра чытап коем. Өзүм болсо үйдө балдарым менен баягы мурда Швецияга балдарым жокто барып келип иштеген болсом, үйдө машинкалуу, үйдө надом болуп иштечүмүн да. Күндүз кечке ошол жактан иштеп алып, бош убакта келип, ушуну кармап, сүрөт тартып, эргүү келгенде сайма сайып, мен мындан сырткары дагы курактарды курап баштагам эң биринчи. Кыргызстанда жеңил өнөр жай аябай күчтүү өнүгүп келатат азырчы. Анан конкуренция күчтүүбү? Ооба, өтө күчтүү. Конкуренция күчтүү, өтө десем деле жаңылышам, бирок азыр үйрөтүүчүлөр көп болуп кетпедиби? Курс ачкандар үйрөтө калам, анан менте калам. Мисалы психологдор деле психологдордон окуй калам, анан мен коучмун, тренермин, анан мен менте калам деп, дизайнерден окуй калып эле. Ошону мен баягы конкурент деп, кимди айтам конкурент деп, өтө күчтүү, өтө билими жогору, баягы сапаттуу конкурент деп эле баягы корко бербеш керек да. Азыр санынан сапаты дагы аз. Ошол өзүнүн тарыхын караш керек биринчи окуп аткан адамдар делечи. Бул адам буга чейин эмне кылып келген, мунун ушул жаатта чыгарган бир нерсеси барбы, өзү тигүүнүн технологиясын жакшы өздөштүргөнбү, өзүнүн тигип кийген кийимдери барбы. Дизайнер дегенде эле элементарный дизайнер өзүнүн тигип кийген кийимдери болуш керек, өзүнүн колунан чыккан бир нерсеси болуш керек, өзү бир нерсени жарата алыш керек, жаратман болуш керек дизайнер өзүчү. Өтө таланттуу адам болуш керек да бул дизайнер. Жаратмандыгы өтө күчтүү болуш керек. Биз ошо курста ошол нерсени үйрөтөбүз. Демек, сиз башкаларга конкурент боло аласыз, Азыркы бардык сапаттар сизде бар. Бар болгондо дагы өтө сапаттуу деп айта алам. Сиздин кардарларыңыз кимдер, эгер бар болсо? Азыр Менин кардарларым жаш келиндер. Буга чейин айтып атпайм, онлайн форматында окутуп жүргөм деп, андан тышкары дагы китепке суроо талаптар көп да. Сатып алсам болобу деп, бул китептер сатылбайт. Бул китептер менин курсумда окуган адамдарга бекерден берилет. Бул китептерди кийин окуп бүткөндөн кийин дагы алып кетип, ушул китеп менен иштегенди үйрөнүп алыш керек главныйчы. Лекал чыгарганды, тесттен чыгарганды үйрөнүп алса эле болду. Калган лекал чыгарып, анан модельдөөнү үйрөтөм, тиккенди үйрөтөм. Эмнеден улам окутууну, курс ачууну? Айтып атпайм, мен буга чейин орус авторлорунун китептерин окуп, баягы ошолорду колдонуп жүргөндөн кийин менде мындай эмне да болгон да. Ошолорду деле окуй бербей, Кыргызстанда деле бар болуш керек, нормально окуткан жер деп окуп да көргөм мен. Анан катталып, балдарым менен кичинекей болуп чыга албай неме кылгандыктан онлайнга жазылып окугам да. Анан кирип карасам эле ошол жакта мен билгендин 10%-ын гана айтып берип үйрөтүп атат да ошол курстачы. Ушунчалык бир чети таң калдым, бир чети кейдим, ушунчалык. Кичинекей адамга сен кийим тик, бир-эки кийим тиккенди үйрөтпө. Сен адамга ошол лекала чыгарган технологиясын, туура жол жобосун ошо үйрөтүп койсоң эле, ал бир эмес бир нече кийимди тиккенди үйрөнүп алат. Бир-эки кийим тиктирип туруп ушинтип бүтүрүп салганда таң калып калгам да. Анан ошондон кийин дагы мен аябай неме болуп калгам. Ушунчалык дагы даражага жетип, баягы адамдар эми биз акча берип окуп атабыз да, бекер окуган жокпуз. Анан ушинтип деле окута берсе болот турбайбы деп ушинтип таң калып өзүмө баягы неме берип койгом да, мен сөз берип койгом. Мен оңой методика менен неме кылып китеп чыгарышым керек экенин. Демек, буга чейин айтып атпайбы, А4 форматындагы немеге көчүрүп алып эле өзүм тигип колдонуп жүрчүмүн депчи. Ошол формуланычы. Ал формула каяктан келип чыкты? Ал формула мен китептерди окуй бердим, колдоно бердим, тиги автордукун колдоном, мунукун колдоном. Кээ бирөөнүкү эсеп түрүндө болот, кээ бирөөнүкү формула түрүндө болот. Ошолордун баарын кошуп, бул китепте мен которуп алды деп да ойлошпосун. Өзүмдүн идеям да бар, ошолордуку баарын бир топтоп келип чыгарып, оңой формула менен, жеңилдетилген методика менен аны кыргыз тилинде чыгардым. Башында биздин китебибиз тегиндей форматында болчу, кайра азыр мындай форматына өзгөрдү да. Башында ушундай образец кылып бирди чыгарып көргөм, кайра кичинекей кылып эле анан сыртын мындай кылып өзгөрткөнгө туура келди. Курс канча убакытка созулат? Курс 1 ай убакытка созулат. 1 айда 12 тема болот. Андан сырткары дагы менин группамда окуп бүткөн айымдарга өзүнчө группа түзүп, ал жактан дагы тигүүнүн технологиясын жиберип турабыз. Онлайнда болуп кетет.
Курсту бүткөндөн кийин алар өзүндө өзү эле кийим тигүү менен чектелби же акча тапса дагы болобу ошол тууралуу? Эң жакшы суроо болду. Мен ошол жөнүндө да айта кетпесем болбойт. Анткени бизге элдер эмнеге келет? Үмүт артып, үйрөнөйүн бир нерсени деп келет. Анан ошонун үмүтүн акташың керек да деп сөйт эле окуп анан кетирип акчасын алып албайчы. Ошо келгенде биз мен мисалы адамдарга максат коюп беришим керек. Кандай максат коюп беришим керек? Ар бир окуучума ушул эшикке чыгып кетип аткандан кийин эшикке чыгып мен өзүмдүн брендимди создавать этем. Максат коюп атабы? Коюп атат. Мен лекала чыгарып эми сатып баштайм. Максат коюп атат да туурабы? Өзүм эми кийимдерди тигип баштайм. Антип ойлонуш үчүн сен эмне кылышың керек? Сапаттуу билим беришиң керек. Элдерге жеткиликтүү, сиңемдүү, айтып атпайбы, азыр замандын талабына ылайыкташтырылып, пат-паттан коом өзгөрүп атканына байланыштуу. Оңой, жеңил жолу менен лекала чыгарган үйрөнүп бул китепти. Сапаттуу билим беришим керек, ошол максаттарына жеткирүүм керек мен. Ошолорго сиңемдүү, жеткиликтүү, тажатпай керектүү нерселерди гана беришибиз керек да. Кандай гана предмет болбосун, мисалы тил үйрөтүүчү болобу, кандай предмет болбосун, ошонун оңой жолун издеп адамга тез сиңип кете тургандай оңой методун издеш керек да адамгачы. Өзүлөрү менен чогуу алып кетишет. Өзүлөрү менен алып кеткенден кийин деле эч коркунучу жок. Мына формулалар, могу ичинде формулаларды көрдүңүздөрбү? Ушу формулалардын баарын өзүм түзүп чыккам. Ушу формуланын жардамы менен эле лекалды чыгарып алышат, негизги үлгүнүчү. Мына эң биринчи эле ымыркай мектеп жашындагы өспүрүм кыздар үчүн 6 гана системалык өлчөө жолу менен керексиз нерселерди мен алып салганмын дагы. 6 системалык өлчөө жолу менен гана могу формуланын жардамы менен мына туура өлчөгөндү үйрөнүшөт. Туура өлчөгөндү формуланын жардамы менен ушул кыздын мектеп жашындагы кыздын лекаласын чыгарышат. Андан кийин кете берет бияка мына ымыркай кыздыкы, анан айымдардыкы, мырзалардыкы, балдардыкы болупчу. Шымдары, поясное изделие, анан плечевое изделие, кыргызчасы ийинге отуручу кийимдер, белге отуручу кийимдер болуп экиге бөлүнөт негизичи. Үстүңкү кийимдер, астыңкы шым, белге отуручу кийимдер, шым, юбка, ошолордун баардыгын үйрөнүшөт. Моделдөө жолун да үйрөнүшөт. Мына эң акыркы бетинде моделдөө жолдору бар. Жакалардын келип чыгышы, капшондун келип чыгышы, рукавдардын түрлөрү, алардын моделдөө жолдору бүт баардыгы. Анан сырткары бул жактан дагы өзүм көрсөтүп берем дагы кошумчалап. Эң негизгиси мен буларга туура технологиясын, жол-жобосун көрсөтүп берем. Көбүнчөсү эле баягы дизайнер десе эле ойлойт да, тигиккен дагы, анан бычкан дагы, лекаланы жасаган да адам деп элестетет да. Негизи окутуп аткан кээ бир адамдар деле өзү дизайнер эмне, конструктор эмне, моделер эмне, ошону айырмалап, чечмелеп алышса өтө сонун болот да. Биз ошол нерсени бүт китепте жазылган бул жакта. Дизайнер эмне, ал кандай кызмат аткарат, кийим дизайны эмне, ал кандай кызмат аткарат, конструктор кандай кызмат аткарат, бүт баардыгы бул жакта жазылган менин китебимде. Мисалы, кийим дизайнери, модельер деп коебуз, ошол техникалык эскиздерди тартат. Жана ошол эскиздерди тарткандан кийин ошону баштан аяк тигүү процессине катышып бир образецти чыгарат да. Эгерде жаңы модель иштеп чыгуу керек болсо, же техникалык эскиздерди тартуу керек болсо, ошол кийим дизайнерине кайрылышса болот. Кайрылыш керек да. Кимге кайрылаарын билбейт, дизайнерге же кийим дизайнерине уже айырмалай албайт да көбүчө. Анан техникалык эскиз дегенде мына техникалык эскизде биз муну айтабыз. Кийимдин өзү гана тартылган техникалык эскиз. Кийим дизайнер ушул кийимдин өзүн гана тартат, тигүү процессин баштан аяк башкарат. Ушуну чогултат, образец кылат тартып алгандан кийинчи. Ушуну тигүү жаатында. Ал эми дизайнер деген ким? Дизайнер деген бул көркөм эскиз тарткан адам. Өтө чыгармачыл адам, фантазиясы күчтүү адам. Дизайнер деген адамга кийгизип, кийим тартып, көркөм жактан өзүнүн бир фантазиясын иштетип, кыялында, оюндагы кийимди түшүрөт адам фигурасын. Муну көркөм эскиз тарткан адамды биз дизайнер деп айтабыз. Ал эми конструктор ким? Конструктор бул бир нерсени баштан аяк куруу, Конструктор деген эки кесипти өзүнө неме кылат да, мойнуна алат. Дизайнерликти дагы, бир нерсени курууну дагы, лекаланы. Конструктордун негизги жумушу оймочу эме менен алек болот, эсеп менен алек болот. Мисалы, муну дизайнерликти да аткарат деп атпаймынбы ролун. Ушунун жумушундагы. Ушуну тартып алды деп кой, ушуну тартып алгандан кийин, ушуну эми кантип мен кесип ала турчу лекалга айландырам. Ошону баштан аяк куруп чыгат. Ал эми лекалды биз баштан аяк үлгү деп коебуз, кыргызчасы. Үлгүнү биз баштан аяк каяктан курганды үйрөнөбүз? Китептен курганды үйрөнөбүз. Менин китебимден
ушул формуланын жардамы менен курганды үйрөнүп 20-30 мүнөттүн гана ичинде оңой метод менен тез аранын ичинде ушуну айырмалап түшүндүрүп үйрөтөбүз 100% практиканын үстүндө кудо көркөм эскиз тартканды үйрөтөбүз техникалык эскиз тартканды өзүнүн технологиялары болот ушунун технологияларын үйрөтөбүз тигүүнүн технологияларын мен өзүмдөн үйрөнүшөт буякта болгону ошол кийинди баштан аяк курган формуланы жатка билип алышса эле болду китеп менен иштегенди главный китеп менен иштегенди үйрөнүп алып эле кетишсе болду бул китеп дайыма постоянно жанында жардамчы болушат мундагы формалары көп дагы түз формасында периодка формасында азыр бирди жасап көрдүм өзүм жеңил экен аябай жарашыгы да өтө сонун жарашыгын көрөлүк эми жарашыгын көрүп көрсөңөр өтө сонун мен өзүм да кийип көргөм азыр мен жолугум болуп кие албай атпаймынбы ылдыйраак ылдый кылып кийгизиңиз тууралап өтө эле кие бергем чоюлуп кетпейт эчтеке болбойт бул жеңилдиги калпактай эле да жеңил экен аябай анан жайкысын дышиши дем алат баш немеде жылуу кышкысын өтө жарашыктуу анан жүндөн жасалган жеңил экен чындап эле шапка немелерге караганда ушуну кийген урматтуу көрүүчү өзүңүздөр көрдүңүздөр эгерде дизайнерликке кызыгам шыгым бар окуйм десеңиздер анда Асель айымга келип катталып окусаңыздар болот кайда кайрылам кантип катталам десеңиздер ылдыйда биз номерлерин жана аккаунтун калтырып коебуз Асель айым сизден сөз болсун анда эмне дейсиз келип окуңуздар чебер окутуу борборунун эшиги сиздер үчүн ачык